Бишкек шаарынын мэри барган. Азыр ал жерде договорго түзүп келди. 1000ге жакын автобус Казакстанда чогултуп аткан экен. Кытайлыктар менен немистер менен чогуу. Астанаданын -43-үндө иштеп аткан автобустарга түшүп өзүлөрү көрүштү, баарын байкашты. Муну теңге менен, кредит катары 7% менен мына ушуну ала турган болдук. Жана 100ге жакын техника, коммуналдык техникалардын баарын дагы сүйлөшүп келдик. Мына ошо муниципалдык транспортубуз жок болгондуктан мына бүгүн 1800 автобус жок болуп атат. Биз ошо 1000ге жакын автобусту Казакстандан ала турган болуп атабыз, жана 1000ге жакын автобусту Белоруссиядан алып келебиз. Буюрса эмдиги жылы биздин жарандардын баарына тең газ менен жүргөн, ток менен жүргөн. Анан эгерде дизель болсо, анда Евростандарт 5 менен. Жалаң ушу Европанын двигательдери менен. Анан ушу Казакстандын жолдорунда, биздин Минскийдин жолдорунда, Россиянын жолдорунан текшерүүлөрдөн өткөн сервистик центри менен чогуу, запастык бөлүктөрү менен чогуу, бүт баары менен чогуу келе турган техникалардын баарын буюрса бүтүрөбүз. Бул президенттин тапшырмасы бар эле, билесиздер, баягында бусиктер дагы туура эмес шарттарды көтөрүп биздин жүргүнчүлөрдү кыйнап атканда саясий чоң чечим кабыл алынган. Биз ошо чечимди аткарууга даярбыз бүгүнкү күнү. Буюрса эмдиги жылы көрөсүздөр, балким жаңы жылга чейин үлгүрүп калабыз, жаңы жылга чейин үлгүрбөсөк, эмдиги жылы автобустар боюнча бишкектиктердин проблемасы болбойт.